Жыйындын экинчи бөлүгүндө Талас, Чүй жана Ысык Көл облустарынын жетекчилери менен Бишкек Ош шаарларынын башчылары маалымат беришти. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дардановдун отчетуна караганда, аймакта былтыр өнөр жай тармагындагы көрсөткүчтөр 26 миллиард сомдон ашкан. Салык жаатында 6 миллиард 248,5 миллионго чукул чогултуу каралса, иш жүзүндө 6 миллиард 283 миллион сом жыйналган. План 100,5% аткарылган. Ошондой эле аймактагы пайдалуу кендерди казууну ишке киргизүү менен айрым айыл өкмөттөрү дотациядан чыккан. Быйылкыга болсо абдан дымактуу пландар коюлуптур. Область боюнча 6 чакан КЭС, ошондой эле бир күн нурунан энергия алуучу объект куруу пландаштырылууда. Мамлекеттик ипотекалык турак жайлардын курулушун баштоо, Талас шаарына калкты тейлөө борборун куруу, Манас районунун Үч Коргон айыл аймагына логистикалык борбордун курулушун баштоо, Казакстан Республикасы менен чектешкен Манас районундагы кичи капка өткөрмө чек ара пунктун ишке киргизүү, мекеме уюмдар менен биргеликте 2024 жылга коюлган бир нече иш пландарыбыз бар. Ошол иш пландарыбызды ишке ашыруу багытында иштерди алып барабыз деп терең ишендирип кете алам сиздерди. Ошондой эле облустагы Талас мамлекеттик университетинин агартуучуларынан турган топ аймакты өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгышкан. Бул бир топ аракеттер көбүн эсе заманбап аракеттерге байланыптыр. Алсак айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн топурактын, ал эми туризмди өнүктүрүү үчүн маданий мурастардын сан арип карталарын түзүү. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерден тышкары биз ушул Талас мамлекеттик университетинин базасында жеке ишкерлерге жана жарандарыбызга ар кандай бизнес долбоорлорду, стартаптарды иштеп чыгууну үйрөтүү боюнча ишкердикти өнүктүрүү борборун түзүүнү сунуштап жатабыз. Андан соң сөз алган Ысык Көл облусунун жетекчиси Эмилбек Абдыкадыров экономиканын өнүгүүсүнүн орчундуу булагы болгон салыктарды өз абагында чогултуу, план тапшырмаларды толук кандуу аткарууда алгылыктуу иштер жасалып жатканына токтолду. Аймакта инвестиция тартуу, жол куруу, туризмди өнүктүрүү жаатында иштер илгериледи дейт Эмилбек Абдыкадыров. Облустун аймагында жаңы 34 өнөр жай ишканасы түзүлүп, алардын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн натыйжасында 494 адам жумуш менен камсыз болгон. Бул ишканаларды ишке берүү үчүн 605 миллион сомдук инвестиция өздөштүрүлгөн. Ал эми Ысык Көл мамлекеттик университетинин илимпоздору болсо аймактын өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу үчүн атайын 8 тайпа түзүшкөн. Алар жерлерде иштеп маалыматтарды чогултушкан. Өндүрүш кубаттуулуктардын потенциалын эффективдүү пайдалануу. Ал эми Чүй облусунун жетекчиси Канат Жумагазиев аймакта негизги экономикалык көрсөткүчтөрдүн дээрлик баардык түрү боюнча өсүш бар экенин белгиледи. Регионалдык дүң өндүрүм 146 миллиард сомдон ашып, мурдагы жылга салыштырмалуу өсүш 111,1% болгон. Ал эми облустун регионалдык дүң өндүрүмүнүн республиканын ички дүң өндүрүмүндөгү үлүшү 14,3%ды түзгөн. Өнөр жай тармагы дээрлик 22%га жакын өсүш көрсөткөн. Буга аймакта жыл ичинде жаңы ири жана орто 33 өнөр жай ишканасы ишке берилгени негиз болгон. Өндүрүшкө 23-24 жылдары тартылып жаткан инвестициянын көлөмү 181 миллиард болуп, анын 21 миллиард 778 миллион сому бир жылда өздөштүрүлдү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин колдоосу менен мамлекеттик бюджеттен, мамлекеттин катышуусу менен түзүлгөн фонддордон экономиканын катализатору боло турган артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашырууга каражаттар бөлүнгөн. Анын ичинен Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан 11 долбоорго 99 миллион 30 миң АКШ доллары, Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунан 1 долбоорго 110 миллион АКШ доллары каржыланган. Ошондой эле Ош жана Бишкек шаарларынын мэрлери да жасалган жана жасалып жаткан иштер боюнча маалымат беришти. Ош каласында чет өлкөлүк инвестицияларды тартуунун көлөмү 33 миллион доллардан ашып, 2022 жылга салыштырганда 2 эсеге көбөйгөн. Капиталдык курулуштар, турак жай менен камсыз кылуу, жашылдандыруу, тазалык тутумун жакшыртуу сымал маселелер колго алынууда. Ошондой эле учурда өзгөчө көңүл борбор калаага бурулуп турган чак. Себеби административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка ылайык Ордо калаанын аймагы 3 эсеге кеңейгени турат. Бишкек шаарына 30дан ашуун калктуу аймак кошулууда. Жалпысынан Бишкек шаары боюнча 2023 жылы кирешелердин иш жүзүндө түшүүсүн мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла көбөйтүүгө жетиштик. Республикалык трансферттерди кошкондо жергиликтүү бюджети 21 миллиард 873 миллион сом түздү. 2022 жылга салыштырмалуу өсүү темпи 142%ды түздү. Бизге ушу 10 жылдын ичинде, кийинки 9 жылда 3,8 миллиард киловатт электроэнергия генерирующей установленной мощности
жумушка киргизгиле деп атат. Мына ошонун үстүндө ар бирибиз аракет кылып иштешибиз керек. Үйлөрдүн баарын куруп бердик, ошо үйлөргө 1-2 панель коюп, ысык сууну жок дегенде ошо электроэнергияны экономить этип, элге үлгү болуп көрсөтүп турсаңыздар, калган элдердин баары дагы ошондой жаңы ыкмаларга, инновацияларга өтүп кетет эле, урматтуу коллегалар. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров алдыда аткарыла турган бир топ амбициялуу иштер күтүп турганын жана анда адам капиталы күчтүү болушу керектигин белгиледи. Өзгөчө аймактарда жасалып жаткан иштер, өлкө жетекчилигинин жетишкендиктерин калың элге таасын жеткирип туруу зарылдыгы да айтылды. Акмарал Сабатар, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.